Талапбек Масадыков: президенттик шайлоого катышпаймын. Коомдук ишмер Талант Масадыков алдыда боло турган президенттик шайлоого катышпай турганын айтты. Мени колдоп жана үмүт кылып жаткан мекендештериме ыраазычылык билдирем. Мен президенттик шайлоого талапкер болуп чыгуудан баш тартам, деди ал. Милиция кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт. Премьер-министр. Президенттин милдетин убактылуу аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын шаарында милиция кызматкерлери үчүн салынган көп кабаттуу турак үйдүн ачылышына катышты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Иш чаранын башында Ички иштер министри, милициянын полковниги Улан Ниязбеков турак жай боюнча жалпы маалымат берди. Садыр Жапаров милиция кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөрүн билдирип, милиция кызматкерлерине батирлердин ачкычын тапшырды. Көп кабаттуу турак үйдө жалпы 60 патер бар. Блогер Сыдыман Садыр Жапаровка жардам сурап кайрылды. 12 ноябрда Октябрь райондук соту блогер Сыдыман Каймана аты менен элге таанымал Элмирбек Сыдымановдун ишин карайт. Бул тууралуу 8 ноябрда Сыдыман өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ошондой эле ал сторис бөлүмүнө билдирүү жазды. Күн санап калдым. Апамдын көп жаман нерсени жашырып жатам. Кан басымы көтөрүлүп, эсин жоготуп коет. Мени 6 жылга кармаса ким үй бүлөмдү багат деген ойлор кетет. Атама баары бир. Кудай сактасын ошондой жүрөгү жок кишилерден. Түрмөдө сотто болгондо келген жок. Байкуш апам жүгүрүп жүрдү. Апамды карындашымды сөккөн адамдарга жооп кайтарган үчүн 6 жыл. Кудайым кызыктуу сыноону берди мага. Балким бул аркылуу чоң ийгиликке жетишем. Күнү түнү ойлоно берип, язваны күчөтүп ооруканага жаттым. Анан тапкан акчамдын теңинен көбүн ар кандай документтерге короттум. Ошого дагы карабай үй бүлөмдү элден кем калтырбай багып келе жатам. Унаалуу болдум, деди Элмирбек Сыдыманов. Ошондой эле ал бул иш тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Instagram баракчасына кат аркылуу кайрылып жардам сураганын билдирди. Эске салсак, ал ушул жылдын февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, анда кээ бир областтардын тургундарына карата жаман сөздөрдү айткан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февралда камакка алынып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жазык кодексинин 313 беренеси расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Белгилей кетсек, ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. Сот отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Мадумаров: парламенттин 28 октябрдан кийинки ишмердигин тааныбаймын. Президенттик шайлоого талапкер болоорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты. Элдин талабы деп канчалык кыйкырышпасын, жарлык менен да, мыйзам менен да парламент ишин улантууга акысы жок. Эч бир өлкөнүн Кыргызстанда азыр бийликтемин деп отургандарды тааныбаганы буга ачыктан ачык далил, деди Мадумаров. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү 28 октябрда аякташы керек эле. 4-октябрда 7-чакырылышка шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан мурдагы депутаттар ишин улантууда. Кийинки шайлоо качан болору азыр белгисиз. Мадумаров бийлик конституциялык реформа жүргүзүүдөн мурда 20 декабрда парламенттик, андан соң президенттик шайлоону өткөрүшү керектигин белгиледи. Анан мигранттар менен жолугушуусун Орусияда кыргызстандыктар түптөгөн "мен макул эмесмин, укугум бар" кыймылдары уюштурду. Жыйын Москвадагы Транспорт университетинин маданият үйүндө өттү. Уюштуруучулар алдыдагы күндөрү Санкт-Петербург, Тивер жана башка шаарларда да жолугушуулар болорун билдиришти. Кыргызстанда президенттик чукул шайлоо 10 январга белгиленген. Адахан Мадумаров талапкер болоорун 30 октябрда жарыялаган. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылык акциялары башаламандыкка айланып, бийлик алмашуу менен аяктаган. Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип, Садыр Жапаров өкмөт башчылык менен катар мамлекет башчынын милдетин да аткарууда. Алда президенттик шайлоого ат салышаарын жарыялаган, бирок азырынча БШКга арыз бере элек. Андан тышкары дагы 9 адам талапкерлигин коюуда. Бийлик алмашуудан кийин мамлекет башына келген Садыр Жапаровду Өзбекстандын жана Казакстандын өкмөт башчылары гана куттуктады.
Жаш кызды зордуктады делген Адил Кыргыз тазалыкка жетекчинин орун басары болду. Активист Адил Кыргыз тазалык муниципалдык ишканасына жетекчисинин орун басары болду. Бул тууралуу кала башчы Балбак Төлөбаев билдирди. Шаар башчысынын айтымында активистти өзү кызматка сунуштаган. Адил Кыргыз чоң рахмат, менин сунушумду кабыл алды. Тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары болду. Ишине ийгилек, шаар үчүн кызмат кылат деп жазган Төлөбаев. Шаршембек Абдыкеримов күн сайын 150 миң бөтөлкө арак сатып, 1 тыйында салык төлөбөйбү? Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун активдүү колдоочусу Бакай Кашкарбаев Facebook'тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоп, төбөт чачты тик тургузган фактылар менен бөлүштү. Анын айтымында Аю арак заводунун ээси Шаршембек Абдыкеримов күн сайын 150 миң бөтөлкө арак сатып, мамлекетке 1 тыйында салык төлөбөйт. Аюнун кожоюну Шаке, сизде мыйзам бузуулар көп экен. Салык инспекциясынан бизге ошондой маалымат жетти. Шаке, сиз акыркы жылдарда дегеле салык төлөбөй калыпсыз го. Бир күндө Аю 150 миң бөтөлкө арак сатат экен. Анан ошол ар бир бөтөлкөгө акциз чапталганда эле канча акча чыгат дейт ал. Ошондой эле Бакай Кашкарбаев Бишкектин мэри Балбак Төлөбаевга да эскертүү берди. Балбак Төлөбаев, Бишкектеги коррупцияны качан жоёсуңар? Коррупционерлердин башын кыячап кыргыз элине көрсөткүлөчү. Качан результат көрсөтөсүңөр? Камчыбек Ташиев көрсөттү го, 1 миллиард долларды таап чыкты го. Мурунку тендерлерди текшергиле. Садыр Жапаров кыракы киши, ал силерди үстүңөрдөн карап турат, видеого тартып жатат, деди ал. Садыр Жапаров, баш мыйзамдын жаңы долбоору 10 чакты күн ичинде даяр болот. Конституциянын жаңы долбоору 10 чакты күн ичинде даяр болот. Бул тууралуу 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров билдирди. Ал адистер баш мыйзамдын долбоорун даярдап бүтүп калышканын айтты. Элге талкууга коебуз, өзүңөр чечесиздер. Азыр бизде парламенттик башкаруу, бул жерде президенттик башкаруу деген сунуш болуп жатат. Парламент аралашма болсун деп жатат. Жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык. Анан курултай институтун киргизебиз. Жылына бир жолу бардык айылдардан 2-2,5 миң адам Бишкекке чогулуп, президенттен жана парламенттен отчет алып турасыздар. Жапаров жумуш сапары менен Нарын областын кыдырууда, ал айрым социалдык объектилерди көрүп, жогорку Нарын ГЭС каскады курула турган жерге барат. Конституцияны өзгөртүү боюнча Жапаров айтып жаткан сунуштарга карата кайчы пикирлери да бар. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстан президенттик башкарууга өтсө, бир кишини пир туткан экинчи Түркмөнстанга айланаарын айткан. COVID-19 дагы 5 киши каза болду, 571 бейтап жаңы катталды. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 9 ноябрдагы маалыматына караганда, кечэтен бери бул илдеттен 5 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын экөө Талас областынан, экөө Бишкек шаарынан, бирөө Баткен областынын тургуну. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1182 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 571 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Ош, Чүй, Жалал Абад областарында. Ошентип, оору жуккандардын жалпы саны 63.390 кишиге жетти. Бир күндө 406 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3457 адам жатат. Дагы 3737 бейтап үйүндө дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3649 адамга жетти. Алардын 3436сы айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 2 дарыгерден табылды. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды. Өз энесин 70 саат мүрзөдө кармап тирүүлөй көмүүгө аракет кылган. Кытайдын Шэньси провинциясында 58 жаштагы адам энесин тирүүлөй көмүүгө аракет кылган деп соттолду. Чет элдик басылмалардын маалыматына ылайык, окуя май айында болгон. Шал болгон 79 жаштагы аял табылган. Ал мүрзөдө тамак ашсыз, суусуз 70 сааттай жатканы белгилүү болгон. Аял аталган өлкөнүн тиешелүү кызматкерлери тарабынан куткарылган. Аны куткаргандан кийин бул окуяга тиешеси болгон уулунун түрмөгө түшүп калышы мүмкүн экенин билгенден соң да ал үчүн кабатырланып жатканы көрүнүп турган деп айтылат маалыматта. Ал эми жабырлануучунун сентябрь айында көз жумганы маалым болду. Белгилей кетсек, өз энесин тирүүлөй көмүүгө аракет кылган жаранды 2 ноябрда Июлин округунун Сизинбиян шаардык соту 12 жылга эркинен ажыратты.